Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге келип эле жашай турган даяр сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Ремонту сонун, тех паспорты бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира менимче көпчүлүгүңүздарга эле жакса керек. Келип эле жашай турган даяр квартиралардын бири. Локация дагы өтө сонун жерде. Мына бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Анан буюмтайымдарды көрүп атасыздар. Бардыгы калат экен. Эч нерсе алып кетпейбиз десе. Эң негизгиси тех паспорты бар. Туугандар, жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип квартира тууралуу дагы да бир толук маалымат берейин. Бул Юго-Восток сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү квартирабыз ушул жаңы новостройка домдо жайгашкан. Ушул блокто туугандар. Мына бул подъездде, биринчи подъездде, биринчи кабатта. Ошол туугандар, сатылуучу квартирабыз биринчи кабатта экен. Лифт эле бар. Анан бул жерге кантип келем дей турган болсоңуздар, Юго-Востокто жайгашкан Акниет маркетинин Акниет чайканасына ориентирди аласыздар. Могул жер болуп калат, Акниет маркети менен Акниет чайканасы. Ошонун эле артын өтсөңүздөр, мына мен көрсөткөн, мен айткан домдун алдына келип каласыздар. Так, ушул подъезд биринчи кабат. Туугандар, квартирага дагы кирип келдим. Сиздер мен айткан подъездге кирип, биринчи кабатка чыксаңыздар эле, мына сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Лифт бар, бирок лифттин кереги жок, себеп дегенде квартирабыз биринчи кабат. Аянты канча дей турган болсоңуздар, 3 бөлмөлүү квартира, аянты 101 квадрат метр. Тех паспорты бар. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Адамдар бул домдо көптөн бери эле жашайт. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бул жагы душ, бул жагы болсо ажаткана. Түз кирсеңиздер конок бөлмө, кухня, бул жак болсо детский, бул жак болсо спальный туугандар. Аянты 101. Анан буюм тайымдардын бардыгы калат. Эч нерсе алып кетпейбиз деди. Бул детский, мына ремонтторун көрүп атасыздар, сонун экен. Келесиздер, жашайсыздар. Эч жеринде эч нерсе кылыштын кереги жок. Бул жагы болсо кухня, жеңелерибиздин экинчи офиси, холодильник, микроволновка, анча-мынча адамда жок нерселердин бардыгы бул квартирада бар экен. Микроволновка көрдүңүздөр, бардыгы сонун. Квартиранын ремонту деле жакшы, таза бойдон эле сакталып турат. Анан диван бардыгы бар экен. Көрдүңүздөрбү? Так, дагы кандай маалымат берейин туугандар? Ипотека жолу менен болобу болбойбу сурабакмын, бирок тех паспорты бар болгондон кийин болот, бирок чалып ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Мына кондиционер болсо керек, адашпасам. Так, мына ремонтку караңыздар, өтө сонун, бир башкача экен. Бул жактан чыгабыз. Азыр кайсы комната калды туугандар, көрсөтө элек. Менимче мына бул спальня калды окшойт, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына караңыздар. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, мына кровать бүт бардыгы даяр. Мына потолокторуна баа бериңиздер, колдон келишинче сонун кылып жасап коюптур. Так, бул жактан чыгабыз. Эми сиздерге ажатканасын көргөзөйүн. Мына туугандар. Бул жагы болсо душ. Көрдүңүздөрбү? Ванна бардыгы бар. Отопление да мощный иштейт бул домдо, жашагандар же уккандар билет. Отоплениясы жакшы туугандар бул жактын домдун. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар да кирип көрүп коюшсун. Негизи азыр квартира издегендер көп. Группаларга таратыңыздар туугандар. Лайктан басыңыздар. Квадрат метри 100 миң. Баасы канча дей турган болсоңуздар? Баасы туугандар, сатылуучу 3 бөлмөлүү квартиранын сиздерге эми 3-чү бөлмөсүн көргөзүп берейин. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Жакшы жери ошол спальняда санузели дагы бар экен. Жүрүңүздөр, көргөзүп берейин. Так, мындай кирип келсеңиздер, бул спальня болуп атат ошондо. Буюм тайымдары бардыгы сонун экен. Так. Ошондо квартирада 2 санузел болуп калат экен. Өтө сонун, караңыздар. Баасы $82 миң. Анан кеми бар, айткан баасын эч ким сатпайт. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Колдон чарбаңыздар. Тем более биринчи кабат экен.